Быйылкы жылы өткөн Манастан интеллектуалдык телетаймашыбыз өзгөчө нукта өттү. Аны соц тармактан көргөн биздин ар бир кыргызстандык, ар бир Манас көрманы баамдап, талдап отурду. Себеп дегенде биз ушул Манасты билим берүү, маданият тармагында эле жайылтпастан, ушу быйылкы жылы ар бир район, шаардык, облустук прокуратурада ырымдап бир Манас айтып, ошол жерди аруулап, өзгөчө bir жакшы тилек менен жөрөлгө кылдык, салмалык. Тактап айтканда ошол мекемеде кеңешти орундан бери карай, Советтер Союзунан бери карай мекеме курулганы, имарат түптөлгөнү эзели Манас айтылбаса керек. Себеп дегенде көпчүлүк аймакта биринчи рет Манас айтылып деген кептерди, сөздөрдү угуп, биз дагы таң калуу менен, бир чети сыймыктанып, сүйүнүү менен ушул жөрөлгөнү баштап отурдук. Айрыкча бул салмалык Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында өлкөбүздүн башкы прокурору Зулушев Курмангул Токторалиевдин демилгеси менен мына 2 жылдан бери карай күнү түнү үлкөн манасчы устаттарыбыздын, үлкөн жомокчулардын, айтуучулардын, улуу жолдун учугун улантуучулардын айтуусунда Манас баяндары жаңырып атканын калың эл журт буга күбө. Ошол жакшы жөрөлгөнү, ошол жакшы демилгени ар бир район, шаардык, облустук прокуратурада жандуу кылсак деген демилге менен биз ушул долбоорду баштаганбыз. Биздин тилек ушул Манасты бала бакча курагында, мектеп курагында же жогорку окуу жайдын студенттер арасында ошо 3 багытта же маданият кызматкерлери арасында эле уюштуруп калбай, ар бир үйдө Манас айтылсын деген, ар бир мекемеде Манастын баян айтылып, улуу баян жаңырсын деген жакшы изги тилек күдөрү ойдо ушул демилгени баштаганбыз. Бул баштаган ишибиз башаттуу болуп, ойлогон оюбуз ооматтуу болуп, оңунан чыгып, Кудайым жолубузду берип, ар бир район, шаардык прокуратурада өзгөчө кабыл алып, эң негизгиси улуу баян жаңырып, ошол жерде иштеген кызматкерлерге руханий азык тартуулай алдык деп айта алам. Ошол менен катар дагы бир ушул прокуратура тармагын кыдырып жүргөндө бир кызык жагдайга кептелдик. Тактап айтканда, Ала Бука райондук таймашты жыйынтыктап бүтө коюп, анан прокуратурага келип Манас айтып, андан ары чаткалга эрте жаракта чапчыманын ашуусун ашып, кыйла жолду эрте жаракта басып жетип алсак деген жакшы тилекте прокуратурага айылганыбызда эшигин ачып, босогосун аттаганда дароо ошол прокурордун иш бөлмөсүнөн Саякбай атабыздын кайран энен Галикейдин чыңыры ыйлап, чыркырап, ботодой боздоп буркурап, 60 асый тайторуну өзү сүрөп, өзү чыгуусун жараткандан жалбарынып, салбарып, тилеп сүрүп аткан жерин угуп отурган көрүп, таң калып, бир чети сыймыктанып, кызыктай абалга кептелдик. Ошол Азат Тазабеков деген агабыздын иш бөлмөсүндө кирип барганда дароо көз алдыңа Манастанын бир эмес 5-6 өзгөчө сүрөттөрү тартылып, бир адамды мындай бир башка аурага бөлөй алды. Чөнтөк телефонунан 1,5 миңге жакын Манаска тиешелүү сүрөттөрдү көрүп, аймакта мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн, элге журтка тартипти орноткон мекеменин жетекчилери улуттук идеологияга кайдыгер карабай, мындай бир жакшы нукта иш алып барганын көрүп, аябай сүйүндүк. Мына ошол эле Ош шаарында болобу, Ош облусунда болобу, Жалал Абад шаарынан Жалал Абад облусу ар бир район, шаардык прокуратурада мындай бир Манаска болгон мамиленин өзгөчө экенин баамдай алдык. Айрыкча биз эс алуу күндөрү дагы таймаш уюштуруп аттык, 6 дем алыш күндөрү. Мисалы База Коргонго барганда, ошол База Коргондун прокурору Бакыт мырза эс алуу күнү экенине карабай, күн батып кеткен экенине карабай, жумушунан үйдү көздөй тарабай, чарчадым деп санабай иштеп аткан экен. Биз кеч барып кирсек, дароо кабыл алып, Манас угуп, атайын манашлардын батасын алайын деген тилегин айтып калды. Ошондой нерселерди көрүп, биз аябай кубануу менен жакшы нукта келдик. Айрыкча Ысык Көл облусунун прокурору Бектен мырзанын дагы Манаска болгон өзгөчө мамилеси, Ысык Көл облусундагы 5 райондогу ар бир прокурордун ушул улуттук баалуулукка болгон жүрөгүндө кайнап аткан сыймыктануу сезимдери, биз Манасты ушул өзүбүздүн райондо, жергиликтүү аймакта кандай кылып жандандырсак, кандай кылып иш алып барсак болот деген демилгелерин угуп, сунуштарын угуп, аябагандай ыраазы болдук. Ошону менен катар мына Теңир Тоо эргесинде дагы Аттокур уулу Алтынбек
байкебиз баштаган облустук прокуратурадагы өзгөчө Манаска маани берип буга чейин да тыгыз кызматташып келгенбиз. Бул сапардагы аябай биздин жүрөгүбүздү жылытып, жакшы маанайда кабыл алып, Манаска болгон өзгөчө маани бергенин, шааны бергенин, көңүл бурганын иш жүзүндө далилдей алды. Урматтуу туугандар, биз ушул демилгени колго алып келгенде көптөгөн мамлекеттик башка тармактагы мекемелерден ушул прокуратурада кылган демилгеңер самалыңар аябай жакшы кетти. Эмкеде биздин тармакта да кылсаңар деген сунуштарды көп мекемеден уга алдык. Кудай буйрса, ушул дем менен, ушул маанай менен, ушул шаң менен Кудай буйрса эмки уранын манастынактарды дагы ар бир райондук башка мекемелерди кыдырып, кыйла жолду сыдырып, улуу баяндын учугун улантып, уккан жанды кубантып, укпай калган жанды дагы айтса экен, бизге келип берсе экен деп сурантып, ошол айта берүү ниет кылып атабыз. Биз быйылкы Таймашта Баткенден Бердикулов Касымбек деген 5-класс окуучу жигитти алып, Жалал Абадтан Чаткалдын колуну 10-класстын окуучусу Изат Сатимбеков деген сырга катанын мүнөзүндө жүргөн жигитти алып, ошону менен катар Каракулжадан келген, калың журтка манасын айтып берген Токпай Таланын баласы, толкундаган кыргызга кызмат кылсам деген чамасы бар Нуршат аттуу инибисти бүткүл таластын намысын коргоп, ошол жерден өсүп-өнүп, кийин Борбор калада окуусун улантып, манас айтуу менен көргөн жанды кубантып жүргөн биздин шакиртибиз Улук Мырза Эркинбеков баштаган дагы бир нече балдар менен бирге жетигендей 7 шакиртибиз менен биз ушул 7 дубандагы ар бир район шаарды 45 күндүк иш сапарыбызда билим берүү системасы менен бирге прокуратура тармагында манасыбызды айтып, атабызды берип, жөрөлгөлүү жакшы самалык улантып келдик. Бул самалык калың эл журтка дагы шык берди, дем берди деген ойдобуз. Андыктан бизге соц тармактан дем берип, колдоп, коштоп, пикир калтырып, жактыруу белгисин басып отурган ар бир кыргызстандыкка терең ыраазычылык билдиребиз.